Мисалы биз көбүнчө эле ошол эт, ошол эле беш бармак, ошол эле Күлчатай беш бармак деп коебуз го. Мына ушул тамактар менен тамактанган болсок, ал эми Жапон элдери кандайдыр бир дүйнө элине чоң бир жаңылык киргизип, өзгөчөлүк киргизип, өздөрүнүн ден соолугуна дагы жөн гана тамактанып койбой, өздөрүнүн ден соолугуна дагы кам көрүп, суши деген түшүнүк киргизген. Алар бир гана күрүч менен тамактанышат. Ал эми күрүчтүн даамдуу түрү, ичинде күрүч камтылган, бул албетте суши, ролл, Ооба. Азыр мен жеп жатпайм сушиничи. Аябагандай даамдуу. Тимеле табит ташат экен. Ал эми мына ушул сушилерди жасаган. Бизде коногубуз бар. Сушилер тууралуу да жөн жерден айткан жокпуз. Коногубуз бар. Толкунбек Эрали уулу бүгүн бизде конокто, ашпозчу. Мына ушул атайын суши роллу жасап өзүңүздүн дагы жеке ушул ашканаңызды дагы ачкансыз десек болот, Ушул бизнести ачканыңызга канча жыл болду? Бул идея кайсыл жактан келди? Же болбосо азыр негизи эле Борбор калабызда болобу же региондордо суши деген түшүнүк келгенден кийин эле ар бир экинчи кандайдыр бизнес ачуунун көзүн жолун көздөгөн адам ушул суши ачып калат да. Сиз сушиден баштаптырсыз. Эмне себептен? Биз саламатсыздарбы, assalomu alaykum. Биринчиден бардык көрүүчүлөргө салам айтабыз. Биз буну баштап калганыбызда жөн жерден эмес. Өзүбүз дагы чет жерде жүрүп, бул жөнүндө бир аз өзүгө мындай десек, опыт топтоп келгенбиз. Бир аз ал жактан үйрөнүп, башка жактардан көрүп дегендей, мисалы Россиядан, Санкт-Петербург шаарынан ошондой эле бул бизнести ачууга өзүбүз мурунтан аябай ойлонуп жүрчүбүз. Муну ачсак, ушундай кылсак, ушундай бир жаңылык киргизсек, бизге да бир туура тамактангандай бир аз болсок да бири-бирибизге үйрөтсөк дегендей кылыпчы. Анан бул бизнести ачууга биз досубуз экөөбүз киришкенбиз. Сүйүн деген досум болот. Ал экөөбүз кичинекей кезинен чоңоюп, экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыгып, ушундай ачууга түрткү берди достугубуз. Анан биз 2015-жылы ачканбыз. Ал кезде биз ачканда шаарда саналуу гана суши барлар бар эле. Эми азыр көрүп атсаңыз керек, азыр эми ар бир бурчта эле, ар бир жерде уже жайнап кетти да. Толкунбек мырза атайын бизге суши ролларды ала келген, балыктын канча түрү бар бул жерде? Бул жерде угр деген балыктын түрү бар, лосось деген сөмка балыгы бар, тунец деген балык бар. Бул жерде эң жөнөкөй тиги бадыраңдан чалган роллдун түрү бар. То есть бул жерде 2, 3, 4 балыктын түрү бар. Мына ушул таякчаларды көрүп туруп эле түшүнсө болот, Бул таякчалар менен кайсыл мамлекет же болбосо кайсыл улуттагы адамдар тамактанат? Албетте Жапония жана Кытай мамлекеттери. Бул тамакта ошол Жапония элинин тамагы болуп эсептелет. Анан бул жасалуу жолдору кандай болот? Сыртында балык турат, анын ичинде күрүч, андан ичинде дагы сыр, ичинде балыктын ичине түшүшү мүмкүн. То есть ичинде бул жасалуу туру үйрөнүп алган адамга жөпжөнөкөй эле. Бунун бир аз гана кыйынчылык болосо, то есть үйгө кылганда үйдүн шартында деле кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Эң башкысы бул жерде күрүчтү туура бышырып алуу. Күрүчкө рис уксусу болот, ристин уксусу болот атайын. Ал уксустар Япониядан, Кытайдан келет. Ошол уксусту туура катнашта, туура колдонуп алса, туура бышырып алса, балыктарды туура кесип, туура колдонсо, бул жерде маселе жок да. То есть оңой эле жасаш. Ооба. Бул жерде мисалы балыктын түрлөрү көп экен да. Анан ар бир балык өзүнүн татымы менен бири-биринен айырмаланып турабы? Билсе болот, бат эле даам татып көрүп эле билсе болот, Ооба. Жакшы. Ал эми бул сушини кайсыл учурда жеш керек? Бул сушини биз айтабыз. Эртең менен жеген жакшыбы же түштөбү же кечки тамаккабы? Бул сушини мына мисалы бөлгөнгө болбойт. Мындай депчи. Мындай оор келеби же жеңил келеби? Бул аябай жеңил болот. То есть мындай чынын айтканда ашказанды биздин улуттук тамактарыбызга караганда ашказанды мындай ашкылат, ашкылат, кыйнабайт да адамды. Не деп коет? Кыйнабайт. Изжога кылып адамды кыйнабайт. Мисалы япондордун узак жашаганынын бирден бир себеби булар эми туура тамактанган себеби деп ойлойбуз. Себеби дегенде алар деңиздин жээгинде жайгашкан дагы деңизден
жаңы тутулуп алынган балыктарды деңизден жеп тутуп жешет. То есть булардын свойстволору өзүнө болгон ичиндеги адамга болгон микроэлементтер аябай жардам берет. И адамды жашартып, өмүрүн узартканга, туура тамактанганга аябай жакшы шарт түзүп берет да. Мына ушул эле мисалы ошол суши роллуну биз соусу жок элестете албайбыз да. Соусу жок, даамына келбейт. Ал эми мына ушул эле соустун курамында эмнелер бар? Соус кантип даярдалат, же болбосо кайсыл жактан алынып келинет, же үй шартында жасаш үчүн бул соусту кайсыл жактан тапсак болот? Бул соусту үй шартында жасаш бир аз татаалыраак. Бул соустар соя өсүмдүгүнөн жасалат. То есть бул жерде өзүнүн башкача, өзүнүн бизге айтып билбеген өзүнүн башкача шарттары бар. То есть муну биз сатылып алынат, бул кошумчасы. Буну үй шартында жасаганга пока биздин азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок. Балким кийинчерээк биз өздөштүргөндө жасаганга аракет кылып көрөбүз. Анан бул жерде да көптөгөн балыктар боюнча суроолор туулат. Мисалы крабты жесе болобу, креветкини жесе болобу, лососьту кам жесе болобу, бышпаган түрүндө жесе болобу депчи. Мисалы көптөгөн ушундай суроолорду биздин алымдарыбызга, дин өкүлдөрүнө, дин ишмерлерине көптөгөн суроолорду берип келишет. Ошол боюнча биз өзүбүз дагы көп байкайбыз бул суроолорду. Анан бизге дагы көп беришет. Мисалы силердин жасап аткан тамагыңар халялбы дегенчи, то есть адалбы деген суроону беришет. Анан бизге бул жөнүндө дагы эфирге мындай бир тактап айта кетсек, биздин өзүбүздүн окуп билген маалыматтарыбызды да, сурап билген маалыматтарыбызды Куранда көп эле жерде аяттар келет бул жөнүндө. Биз силерге деңиз жандыктарын бердик, таза жана өзүңөргө пайдалуу болсун үчүн деп. То есть силер деңиздерден өзүңөргө пайда алгыла. Пайда алып, ошол балыктарды жеп өзүңөргө пайда келтиргиле деген аят ушундай маанисинде келет. Ток биз текстте мындай такматак айта алган жокмун. Бизде Аллах субханаху ва таала эмеге Куранга ушундай деп жазууну ушундай түшүргөн, балыктардын пайдалуулугу жөнүндө, балыктардын арам эмес жөнүндөгүсүндө. Демек жесе болот. Жесе болот. Мисалы, бардык түрүн жесе болот. Бизге жакында эле суроо келди. Биз да өзүбүз тактап көрдүк. Бардык угрбы, креветки, краббы бардыгын жесе болот. То есть эң пайдалуусу кайсыл? Эң пайдалуусу. Мына ушул жерден деле көрсөтүп атап берсеңиз болот да. Мисалы балыктардын дагы пайдалуусу, же болбосо бул жерде икра аралашкан дагы бар, Биз бул жерде мисалы бардыгы биринин өтүп, мисалы пайдалуу десек болот да. Өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ар кимдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү. Мисалы, могу лососьтун кызыл балык. Мол, бул бышырылбаган түрүндө. То есть бул жерде кандай айтсак, эркек кишилерге аябай пайдалуу. То есть бул жерде микроэлементтер, калий, кальцийлер аябай бай өзүнө. Могул жерде угр деген балык бар, бул деңиздин түбүндө жашайт. Бул полукопченый, то есть кандай айтсак, ышталган, жарым ышталган деп коет. Бирок жегенде өзүнүн даамы аябай башкачалыгы менен, өзүнүн даамдуулугу менен өзүнүн өзгөчөлүгүн билинип турат. Бул жерде деле ошондой эле микроэлементтерге толтура. Калий, кальций, фосфор, бардык микроэлементтер бар десек болот. Ошондой эле краб, учуучу балыктын икрасы, ошондой бардык түрлөрү бар. Мына ушулардан башка дагы кайсы түрлөрүн жасайсыздар сушилердин? Канча түрү бар ошол? Бизде азыркы учурда 30дан ашык түрү бар. Бул жерде в основном эң өзгөчөлүгү ристи, күрүчтү аябай жакшы маани бериш керек. Бул жерде мисалы ристти жакшы даярдай албасаң, анда биз жасаткан роллдордун өзгөчөлүгү анда кетип калмак да. Мисалы биз өзгөчө ошо ристтин даярдалуусуна, анан ичиндеги сырдын, балыктын туура колдонушуна көңүл бурабыз. Мисалы эң негизги ролду бул эме ойнойт деп атпайсызбы, күрүч депчи. Анан үй шартында дагы суши ролл жасагандар бар да, үй кожойкелери. Алар үчүн кандай кеңеш бересиз да? Мисалы ошол күрүч чачырап кетпеши үчүн кантип даярдап алышыбыз керек? Бул кайсыл күрүч анан? Биз Кытай элита күрүчүн колдонобуз. Ал күрүчтүн негизги апак
татынакай болот. Мисалы тандалып алынган десек болот, элита күрүч күрүчү. Бул күрүчтү мисалы тиги күрүч кайнатуучу идишке 1 саатына, то есть 1 килограмм күрүчкө 1 килограмм сууну кайнатып алабыз. Кайноо убактысы 40 минута. 40 минутага бул жерде рис уксус болот. Рис уксусун кошуп алабыз. Рис уксусуна туура кошуш керек. Көп кошуп койсоңуздар чачырап кетет. Аз кошуп койсоңуздар жакшы болбой калат дегендей өзүнүн бир туура даярдоо ыкмасы бар. Аны бизге любой эле бизге кызыккан бул түрүнөн жасоону кызыккандар болсо, жекече келсе биз жолдорун көргөзүп беребиз. Жакшы. Анан мага дагы бир суроо келди да. Кыргызстанда баягы күрүчтөр бар эмеспи? Өзүбүздүнчү, өзгөн күрүчү деген, баткен күрүчү деген. Ошол күрүчтөр менен жасаса болобу бул нерсени? Ошол күрүчтөр менен жасаса болот, бирок эми алардын да өздөрүнүн бир даамы бар да тура. Мисалы өзгөн күрүчүнүн өзүнүн бир биз түшүндүрө албаган бир башкача даамы бар турабы? Бирок ал күрүч менин оюмча болбой калат деп ойлойм. Жасап көрдүңүздөр беле өзүңүз? Жасап көргөн жокпуз ошону. Татымын жоготкойушу мүмкүн. Жокпойт, мүмкүн жасап көрө турасыз. Сиздерде бир гана суши ролл жасайсыздарбы же болбосо балыктан жасалган дагы бир башкача тамактар барбы? Биз мисалы миди деп коет, жанагы деңиз ракушкасы. Ошону бышырабыз. Креветки бар, ошону башкача кылып бышырабыз, уруп бышырабыз, сууга бышырабыз. Башкача айтканда биздин Япон же Кытай эмелери, шорполору бар, суптары бар. Аларды бышырабыз түрүн. Кызыккандар болсо бизге келип сурап кандай жасаларын үйрөнсөңүз болот. Сиз жана айтып кеттиңиз, башка чет өлкөлөргө чыгып, анан ал жактан көрүп, анан үйрөнүп келип, бул жакка келип иштеп баштадым депчи. Кайсы мамлекетке барып үйрөнүп келдиңиз? Биз Россияда болдук, Орус мамлекетинде болдук, Санкт-Петербург шаарында. Ал жерде барып биз ушул тармакка кызыгып, именно ушул тармакка кызыгып, аракет кылып, ушул тармакты үйрөнгөнгө өзүгө бир аз оптоп келдик десек болот. Ошол жерден болду основной. Сиз өзүңүздүн адистигиңиз боюнча кимсиз? Мен өзүм адистигим боюнча юристмин. Жакшы. Өзүңүздүн адистигиңиз боюнча иштебейсиз, өзүңүздүн кесибиңиз боюнча? Жок, ошо өзүбүздүн кесип боюнча иштебей калдык. Биз дипломду алдык, ошол боюнча ал иш токтоп калды. Жок, мамлекет ишке кире алган жокпуз. Бизге азыр аябай билесиңер да, өз мамлекеттик иштерге кандай кириш, бюрократия кандай, ал жактагы азыр жалаң эле балыктардын, сушилердин эле укугун коргоп калган турбайсызбы? Биз ошолордун укугун коргоп атабыз. Мисалы, сушилердин, ошол эле күрүч, ошол эле роллунун мекени бул Жапония, өзүңүз билгендей. Анан ал жактагы даярдалган суши, ал жактагы даярдалган роллулар менен бизде даярдалган бул татымдардын айырмасы болобучу? Ал жакты кандай керемет болобу? Албетте болот да. Айырмасы болот. Айырмасы болот. Мисалы, ошол эле пловту деле өзгөндөн жесек башкача, ошол эле пловту бишкектен жесек башкача дегендей эле. Рецепти окшош эле болот да, кошулмалары же кандай болот? Окшош эле болот. Негизи алардыкы кандай айтасыз, мисалы деңизден тутуп алып эле ошол эле убакта даярдап башташат да. Жаңысында, Жаңысында эле. Жапонияда. Анан эми биз деңиз мамлекетине туташпагандыктан, деңиз мамлекетине чулганбагандыктан биз балыктарды алып келгенге туура келет да. Бул алып келген убакта ошондой бир кандайдыр убактар кетет. Аны туура сактаганга туура келет, муну тоңдурганга туура келет. Ошондой бир жерлери менен биз кандай болсо да бир аз болсок да өзгөчөлүк болушу мүмкүн да. Жакшы. Анан сиз өзүңүз үйрөнүп келдим деп атасыз. Анан азыркы күндө өзүңүз ашпозчу болуп иштейсизби? Биз үйрөнүп келдик, анан бул жерден өзүбүз аракет кылып, өзүбүз ачканга аракет кылдык да. То есть бул бизнесте десек болот, биз чакан ишкерликти өзүбүз баштап, азыр мисалы шаарыбыздын Азия Молл оюн-зоок борборунан өзүбүз орун алып, өзүбүз My Sushi деген бренд менен өзүбүз ачканбыз. Азыр ошол ишибизди өзүбүз алдыга жылдырганга, кандайдыр бир тармактарга дагы кеңейткенге, балким келечекте 1-2 жылда Жапон ресторанын ачканга өзүбүз аракет кылып жүрөбүз. Жакшы, ишиңиздер илгери болсун. Таңертең менен соң маек куруп бердиңиз. Суши сүйүүчүлөр үчүн дагы жакшы бир маалыматтар болду көрүнөт. Күнүңүз ийгиликтүү улансын демекчибиз. Мынакей эртең менен дагы бизде сушини алып келип элдерге маалымат берип, суши кандай жасалат, мунун пайдалуулугу кандай,
кандай курамында эмнелерден турат экенин баардык маалымат берип кеттиңиз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Дагы да болсо ушундай Кыргызстанда сушинин түрлөрүн көбөйтүп берсин. Дагы айта кетсек, биз эфирге биз чыкпайбыз негизичи. Эфирге чыккан үчүн азыр биз баардык сөздөрүбүздү жоготтук. Мисалы, балким кийинки жолу келгенибизде биз дагы да тереңирээк маалыматты алып, түшүндүрүп, теги камералардан сүрдөбөй дегендей жакшыраак маалымат куруп берейин. Азыр жакшы эмес болуп калды. Чоң рахмат. Ооба, бизде болсо конокто жакшы маек болду. Бизде болсо конокто Толкунбек Эрали уулу болду. Майсуши барынын негиздөөчүсү же болбосо ашпозчусу десек дагы болчу да. Ал эми Таңманай программасы өзүнүн берүүсүн алдыны көздөй улантат. Кеттик.